3 этапта өткөрүлдү. Жалпы эсебинен Түштүк 2021 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуунун расмий ачылышы болду. Кыргыз Республикасынын коргоо министри Талайбек Өмүралиев, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, күч түзүмүнүн кызматкерлери катышты. Бул машыгуу өтө актуалдуу. Ошол менен бирге комплекстүү өткөрүш керек. Бул жерде бүт мамлекеттик органдар, мекеменин кызматкерлери, ошол эле жерде жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, айыл башчы, ошону менен бирге коом бул биргеликте өткөрө турган машыгуу көңүл буруп. Баткен облусу чек арага чектеш болгондуктан түрдүү кырдаалга даяр турушу керек деген коргоо министри машыгууларды жана окутууларды өткөрүү зарылчылыгын баса белгиледи. Бул багытта 2-сентябрдан тарта Баткен шаарындагы окуу мекемелеринде мобилизациялык машыгуу жүрүп жатат. Эми бул биринчи учение, бул чоң масштабтуу учение. Бул максат биринчиден кандай десем, бир максат баягы орусча айтканда взаимодействие деп коет да. Мына местный власть менен центральный власттын жанагы коргоо министрлигинин ортосунда, погранслужбанын, башка күч структуралардын ортосундагы мындай бир келишим менен иштейт. Биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу Исфана, Ош жана Баткен облусунда өтөт. Бул иш-чара 3 күнгө созулуп, тынчтыкты, аскердик коопсуздукту жана бейпил жашоону камсыз кылууну көздөйт. Машыгуунун негизги цели бул биргеликте структуралар менен айыл администрация менен биргеликте иштеп, ошол резервдик батальондун ишин так жүргүзүү жана коюлган тапшырмасын биргеликте так аткаруу болуп эсептелет. Талайбек Шамшиев Баткен районунун Суу Башы айыл аймагынан машыгууга катышуу үчүн келди. Ал буга чейин Бишкек шаарында аскердик окууну аяктаган. Каарманыбыз мекенди коргоо ар бир жарандын атуулдук милдети дейт. 2009-жылы офицер запас болуп окууну бүткөнмүн. Кичи лейтенант алгам. Кечеги 2021 коопсуздук 2021 машыгуусунан кийин лейтенант деген звания берди. Ар бирибиз мекенди коргоого милдеттүүбүз. Азыр катардагы офицер, запастагы лейтенант. Баткендеги мобилизациялык машыгуу үчүн окууга 19 жаштан 45 жашка чейинки жарандар аскердик күбөлүгү менен келип каттоодон өтүп жатат. Алар күжүрмөн даярдыкты мыкты үйрөнүп, андан соң машыгуу талаасына барат. Анда теориялык алган билими практикада көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, ушундай эле машыгуу Ош облусунда да өткөрүлөт. Бактыгүл Мирадилова, Мейдербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.